Демек, жакшылыкта бири-бирине таквачылыкта жардам берүү, же болсо таквачылыкка бирине жардам берүү туурасында машаллах. Алла өз айтып аткан, жакшылыкта, таквалыкта бири-бириңерге көмөктөшкүлө, жардамдашкыла деген экен. Демек, бул Алланын бизге берген буйругу экен. Туурабы? Көмөктөшкүлө дегенде кандай түшүнөбүз? Көмөктөшүү, жардам берүү дегенибиз ушул экен. Биз колубуз менен дагы кайсы мисал алса, күчүң менен, акылың менен, бийлигиң менен, мансабың менен, байлыгың менен сен башка бир мусулманга дини үчүн жардам бериш керек экен. Кудай Таала байлыкты сага бекер берген жок. Сага күчтү бекер берген жок. Мен көп айтам, качан биз билбейбиз, качан кандай убакта биздин башыбызга проблема келет, туурабы? Качан ошол мезгилде Кудай Таала жакшылыктарды ыраалап койгон адамдар эмне кылыш керек экен? Ошо жардамдашыш керек, көмөктөшүш керек. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге абдан көп өрнөктүү нерселерди айтып кеткен да. Мен окуйын атам, бирок ушуну бир нерсени айтып турган окуйын иншалла. Пайгамбарыбыз бир да жолу бир адамды ара жолдо калтырган эмес экен. Бул сүннөт. Мисалы кээ бирлер сүннөт аткарыш керек, пасуннату эле дей беришет го. Анан талашышат. Колду көтөрүш керек анан. Это не пасунна, мында бу талтайып туруш керек анан. Кылчып туруш керек деп түшүнүп эле беришет да. Талашкан бир болбогон нерсе да. Чын айтам, бул талаш болбогон нерсе, талашпай эле коюш керек бул жөнүндө. Кээ бирлер бар, эми туура азыр илим чөйрөсүнө ачышы мүмкүн, туура эмес дегендем. Жок, айтайын деген нерсем, биз субханалла үммөт сүннөт деп талаша турган нерсебиз бул эң биринчи бул боорукерлик. Бул бири-бирине мындай өлүп талып баратсаң дагы кыбланы карап намаз окуп аткан адамга жардам бериш керек. Илгери мисалы бизде бар болчу ушул нерсе азыр унутулуп баратат, карасаң, иш илгери деп коюп өтүп кетип калчу эмес эч ким. Шайтандын белин сындырып коеюн деп барып туруп, анан кийин эмне кылат? Бир күрөк менен алып туруп, бир жолсо бир кирпичти алып берип туруп, бир лайды метип коюп, жолсо бир 15-20 жардам берип койгондан кетчү туурабы? Азыр бизде керек болсо иш илгери деп айтпайт. Кол көтөрүп кетип барат да. Ушунча деңгээлде пас деңгээлге түштүк да бизчи. Бизди бытыранды кылып туруп жок кылабыз деген жанагы душмандарга бул майдай жакты. Ошол себептен чоң сүннөт, бул чоң сүннөт. Мен айтам, унутулган сүннөт керек болсо. Качан бир мусулман бир жакшы иш кылып аткан болсун, мисалы үй салып аткан болсун, бир той берип аткан болсун, мен жаназада бир эме, бул Алланын жакшылыгы, бул жерде да сооп бар. Мына ошол жерде тикесинен тик туруп бериш керек. Мына бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тикесинен тик турган адам болгон мусулмандар үчүн. Бул сүннөт. Сахабалардын бирөөсү дагы бирөөнү адамды орто жолдо калтырган эмес. Андан кийинкилер да калтырган эмес. Биз болсо азыр мындай эме болуп бартабыз. Кайдыгер, көңүл кошпуз биз. Намаз окуган ыраазы. Ошол эле намаздан бейишке киргизүүчү сезилет да. Кыямат күнү Алланын алдына намаздар таразага салынат. Намаздар таразага салынат. Анын кабыл болгону бул нур амал да. Мына мисалы тараз кыяматтагы мыйзан таразасында бул нурдан болот. Ал оң тарабында турат экен да. Эменинчи махшар майдан оң тарабында турат экен. Аны ошол жерге барганда адамдардын бардыгы тең, ошол жерге барганда таразам оор болсо экен, оң жагы басып кетсе экен деп тилейт экен да. Ошол мезгилде намазын койгондо биздин көбүбүздүн намазыбыз субхан өтпөй калышы бар. Биз азыр сүрөтүн эле кылып атабыз азырчы. Окуп атабыз эмес, тургузган жокпуз. Ошол себептен биз муну менен мактана албайбыз. Бирок сен акыркы бир ушундай бир мындай бир кыжалатчылыкта турган адамды ажатын ачып койгон болсоң, ошол нерсе эртең доомат кылып, доо кылып баягыда билесиңби дебестен, аны ошону кыйнабастан сен ошонун акчасын бир аз кармап, кыйнабай, азбап турмаса сыгып алыш керек аны коркутуп коюш керек, аны монтуп коюш керек, аны 4-5 бар четке чыгарып турбай, мешок башына кийип коюш керек дебей эле. Субханалла, мындай жакшылык кылып койдуң.
Кылдың, уnuттуң. Ана bir күн алсаға ақчасы мүмкіншілігі болып жеткен мезгілден келді дағы байке, аға, жоқсам, алейкум, брат деш мүмкін, братан деш мүмкін. Ушундай болса деле, мисалы, эже десин, мисалы, эже болсун ушулчу. Мына ошол мезгилде келип, рахмат. Ошол мезгилде мен ушундай кыла албадым эле. Ошол мезгилде ушун ажатымды ачып кеттиңиз. Аллах сиздин ажатыңызды ачты турган болсочу. Мына ошол кыяматтын күнү, ошол таразадачы, ошол ажат ачат. Чын айтам, бул дүйнөдөчү адамга байлык берилген болсо, байды эсептебегиле. Бул дүйнө бирөө бийлик берген болсо, ошону субханалла ошо бийлик несі алды, ошол кресло төлүп калат деп эсептебегиле. Суба чыныгы такты, чыныгы дөөлөт бул тетиги дүйнөдө болот. Ошондо азаптан кутулсаң, сени бирөө үстүңө доо кылбаса, ошол мезгилде бейиштин эшине алып кирип турган жанагындай бир эме алып туруп, бейиштин эшине алып кирип жыты рахаты, райхан жыты ушунтип сага жел берип келип турган болсо, мына. Ошол жетишкендик мына ошол элек. Ошол себептен бул дүйнөдө кичинекейде жакшылыкты, кичинекейди ойлобогула. Бул кичинекей бир жакшылык кыла алсаң да кылыш керек. Жардам бериш керек. Бөтөнчө Алла жолунда жүргөндөргө жардам берүүгө аракет кылыш керек. Мына Алланын китебин окуп атышат, каламын. Куран жаттап атышы мүмкүн. Андан кийин субханалла алейким илим окуп жүрүшү мүмкүн. Мына башка мамлекеттерде жүрүшү мүмкүн, туурабы? Бирок ошолордун маргылдың эми ушуларга жардам берип атасың. Андан да жакшы нерсеси бар. Ал мында андан жакшы эмес, экинчи категорияда окуп коеюн. Мисалы бир университетте окуп атат. Бир инженерликте окуп атат, бирөө докторлукта окуп атат. Бирок колунда жок, кыжалатчылык менен жүрөт. Субхан үтүп калам, бүтпөй каламбы деп контракт. Сен субхан ошого да жардам бер. Мына бул дагы эмнекен? Муктажды жардам мындай көтөрүп кетүү болуп эсептелет. Бир теңиш бала, дос бала бар эле, анан ошол эле эмекте барып келетчи деп мен ээрчитип алдым бир жака. Бул жерде бир тууган бөлөм бар деп. Барсам, үйүнө барсам. Эмекен, мындай жана дудулка мен сүйлөйт го. Ошондой экен. Аял да ошондой экен. Анан кирип келсе керек, байкуштар баягы мындай эле эме болуп калышты да, мына эме кыларын беле неудобно болуп калды. Тиги да досум да мындай эме кирип калды. Анан сурап атпаймынбы сен кандай ушундай десем, анан айтып мен кечирип койчу байке дейт да. Кечирип койдум мен. Сиз мага жаман көрбөйсүз дейт. Сиз мусулман экенсиз, мындай карасам барада тиги молдо экенсиз деп атат, тиги өзүнүн эмеси мененчи. Бирок сүйлөйт экен анча-мынчачы. Анан айтат: "Где вы были?" дейт. "Когда я страдал" дебеди. Бетим эле коюп берди. Анан мен түшүнбөй атсам айтат: "Мен детдомдо чоңойдум" дейт. Жанакындай эме оорукчандардын үйүндө чоңойдум дейт. Ошол мезгилде мына мен бөлөм дагы дейт. Мен бир туугандарым келип мага кандайсың деген эмес дейт. Бирок бул эмелер баптисттер дейт. Мага кел ошо кыйналып турган мезгилде мени кийинтти, мен тамагымды берди, мен окутту, мага иш үйрөттү, ушундай нерсе кылды. Ушул нерсе кылды. Мен эми аларды чыдап кете албайм дебеди. Мен сен ислам динин түшүнүп атам дейт. Жакшы дин дейт. Бирок силердин диниңер келип мага жардам берген жок го дейт. Ошондо эчтекеде унчукпай туруп чыгып кетип калдым сыртка. Доказать этип кереги жок болчу, анткени анын жүрөгү башка бирөө алып койгон да. Карасаң кандай нерсе, жашоодум болгон окуя мына. Калп айтканым 2-3 жыл болду мынакей. Демек субханалла, жакшылык кыла турган адамдар, жакшылык кыла турган жер дагы көп. Колуңан кайсы нерсе келет? Мейли, тыйының болсо, тыйының менен, бийлигиң болсо, бийлигиң менен. Чын айтам. Бул биз кыргыз тамак бергендин кулубуз, билесиңер ушуну. Биз курсак тойгузган адам кулубуз. Ушуга аябай көнүп калганбыз. Тамак берип коюп эле анан кийин мынтип кылжалаңдап эле тегерем жүрө беребиз. Ошону баягы кылбадым эле депчи. Чын айтам. Көрсө жашоо ушундай экен. Биз ушул нерсени көп көңүл бурбайт экенбиз. Ошон үчүн келе иншалла. Бир адамды болсо да ажатын ачып, жүрөгүн алып коелу. Эртең күндө субхана бизге доо койбогондой болсун. Эртең күндө жок, ошондой ниет кылбайлы, доо койбогондой депчи. Айтайын дедим, эртең ахиретте дегеним да. Бул дүйнөдө болсо субхана ушундай бир жакшылык кылам, анан унутуп коелу. Ушундай. Анткени субхана жакшылыкта жардам бериш, Алла көп айтып атат бизге. Жакшылыктын түрү көп. Чын айтам. Кээ бирдечи, кээ бир адамга мындай жөн эле отуруп, мындай кыйналып турса, ага жакшы бир сөз айтып койсоңчу. Жан дүйнө жерде коем досум, кой. Мындай болот эми. Жашоо эми ушундай экенин алазым. Баштан өтөт бул нерсе. Кой, бүгүн болот, эртең кетет. Өлүп калганда эмне пайда табасың? Ичип алганда эмне пайда табасың? Андан бери кой.
жүрчү мен машинама отур деп үйүңө апарып чайын берип ошого жаткызып машалла эме кылып өз ишиңи бар өзүңдө эчтеке жок болсо акыркы нанын жартысын бөлүп туруп берип ошондой өзүң мындай тартып койсоң кандай сонун туурабы. Мен ушул нерсени түштүктөрдөн көп көрүп атам. Бирок биз бул түндүк тарапчы биз аябай мерез экенибизди мен күндөн күнгө сезип атам десең да. Кыйналып турганды мына биз түндүктө может балким бардыр, балким мен жаман көрбөңүздөр. Болгон нерсем ушул кошунаңдын деле баласычы Бишкекте жолугупчу кандай байке кандай өтүп кетип экенбиз бизчи. Мына даже кандай деп коет экенбиз да. Жакшы жүрүз, мен ишим бар эле кетип бардым. Балким ошо кандайсың? Бир кыжалчылык болуп атабы? Бир проблема болду. Сен чөнтөгүңө акчаны салып келдиң, азыр акчаң бар. Дордойго базарга бартасың, точно билем да. Эми ошол мезде тиги жанагы кошунаңдын баласы кыйналып алып, акыркы нан жок болуп, эмне кыларын билбей кыжалып болуп турганда, кандайсың, эмне болуп атасың? Ден соолугуң жакшыбы? Үй бүлө кандай? Эмне болуп атасың? Проблема болуп атабы? Деген же болсо, ушуну бир аз 2-3 мүнөт жөн эле мынтип баарлашып сүйлөшүп койбойт экенбиз да алышат чечтого. Чын айтам. Ушу баарлашып алып ошону сактап калмак да. Жакшылыкта жардам берим болот. Кээ бирде адамдын тили мененчи жүрөгүн мындай тартып койсо. Бир бала айтат мага, качан ушундай бир көчөдө калдым дейт. Көчөдө калганда кыйналып турдум дейт да. Ошондо адамдардын итке тамак берип аткан итке мындай нандарын жана сыныккан нерсесин ырытып атканын көрдүм дейт да. Бирок мен деле мынтип ачка болуп, кезерип турганын көрүп, бир адам дагы жарты сэндвич берген жок дейт да. Чын айтам, биз адамдардын көзүн карап эметпей калыптырбыз да. Мындай бир ооруп, жүрөгү менен ооруп деп жатып баратсачы, биз аны алкаш экенин ойлойбуз да. Алкин эпилепсия болуп жыгылып калганды, кайдан билесиң? Биз ушунча деңгээлде карарып, ушунча деңгээлде ушундай жанагындай бир эме болуп кеттик, жан дүйнөбүз сыгылган ушундай бир мындай бир мерез болуп калдык да. Ошон сени биз жардам бергибиз келбейт. Намаз окутабыз, жардам беребиз. Мен көчөнүн ушкунда эмеге болдум, ичте жума намазда болдум. Ошол жерден да мен 5 балама жардам берип койгула, ушундай бир эмем болуп калды, күйөөм ооруп атат деген сөздү кулагыма айтып атат да. Субханалла. Бирок канча деген адамдар ошондой ишенгенде жокпуз да. 5 балабы ал эме боло, алким месине билишер, бирок мага ушундай кулагыма жаман болду, бирок ошол жерден мисалы 4-5 акча салды, бирок калгандар жүрүп өтүп кетип бартабыз да. Эч ким уккан жок анын 4 баласын, 5 баласын. Бирөө болсо айтып атат, баламдын операция кылыш керек болчу. Жок, уккан жок да. Ишенбейбиз да. Жок, сен ишенбесең деле ошондой берип кое берсең эмне болот? Алким бир сом алган тагдырын чечип коер кебирдечи. Туурабы? Демек ушундай туган кой, келе жардам берели. Сүннет мына ушурек. Чыныгы сүннет ушул. Сакалың бар, сакалың жок, кыска экен, кыскартып алыпсың деп кыз үчү салып жүрүшөт да. Бир жанда канча адам кыйналып атат да. Бир болбогон бир проблеманы, субханалла, ахиретте деле эчтеке болбойт проблемабыз. Лысый жүрөсүң, ал сенин проблемаң. Бирок деген бир адамдын тагдырычы, тагдыры. Сен ошол мезде жардам берип койбогон сен эмне болду? Талкаланды туурабы? Жардам бериш керек тугандар. Кандай кайсы мүмкүнчүлүк болсун. Мен дайыма айтам, билигиң барбы? Билигиң менен жардам бер. Мына милисасыңбы? Милиса болсоң да жардам бер. Ошонун менен жардам бер. Өзүң билигиң колуңда сенин. Субханалла. Таможниксиңби? Таможнияңда болсо жардам бер. Кара, балким ушуну менен айткандыр. Балким субханалла сен сотсуң. Сот болсоң, сотчулук менен жардам. Адамгерчиликти эч качан унутпаш керек. Сен билигиң адамгерчиликти мындай чийип салган жок. Законда кээ бирдечи адамгерчилик менен чечилиш керек. Ошондо туура болот, субханалла. 5 кол тең эмес. Мен бул жерде өмүр кандай жезде бар эле, Раматов өтүп кетти, ошол айта берчи. Ат сумму, ат түрмү не отрекайся дей берчи. Чын айтам. Ат сумму, ат түрмү не отрекайся. Сен акча албайм дебе, түрмөгө түшпөйм дебе деген сөздү алчы. Бир башыңа келип калышы мүмкүн, билбейбиз качан кандай болуп кетерин, туурабы? Ошондой субханалла. Ошон үчүн келиңиздер иншалла. Жардам беребизби? Аракет кыла берели, даярбыз да, машалла. Кайсы нерседе болсун. Машина менен кетип баратасыңбы? Жалгыз кетип баратасың. Бирөөнү мен кетип баратам, анан бирөө тозуп атат. Чо, мону сала кетели десем, машинем булганат дебеди. Тиги тоң өлүшүн экен. Токто түшөм деп айтайын дедим, бирок оозум барбады да. Ушундай туган. Машина булган болсо булганы берсин. Адам жүрөгү булганбасынчы. Туурабы? Субханака хамдашла анта астагфируллах. Алла разы болсун. Бизден кечирип койгоңуздар, машалла.